14-закон. 110%га көбүрөөк иште. Журналист Болгариянын оор атлетикасы боюнча чемпионунан сурады. Сиз оордукту 10 жолу көтөрүп атканда канчанчы көтөргөнүңүз эң маанилүү болуп саналат? Ал 11-си деп жооп берди. 110%дык өндүрүмдүүлүккө жетиш үчүн биз түшүнүшүбүз керек. Биздин эң жогорку жеңишибиз азырынча идеал эмес. Эгер көптөн бери отжимание кыла элек болсоңор, силердин эң жакшы отжимание кылганыңар эң жакшы деп айтканга болбойт. Бирок бүгүндөн баштап күндө отжимание кылып турсаңар, күнүгө 5 мүнөттөн, бир айдан кийин сиздин результат кескин өзгөрөт. Биз өзүбүздүн абалыбыздан да көп нерсени жасай алгандай жөндөмүбүз бар. Жашообуздун бардык сферасында, жашообуздун ар кандай ситуациясында ар бирибизде ар кандай ийгиликтин булчуңдары болот. Элестетип көр, 3 ай бою 5 мүнөттөн 3 жолу күнүгө жасап турсаңар, уламдан улам толугу менен выкладывать этип турсаңар, 100% отдача менен иштесеңер, мүмкүнчүлүгүңөрдүн бардыгын колдонуп, дагы бир отжимание кылсаңар, башкача айтканда, өндүрүмдүүлүктү 110%га чейин көтөрсөңөр, кошумча 10% результатты көбөйтөт. Дайым эле 110%га жете албайсыңар, кээде жарым эле отжимание кылып каласыңар. Бирок ар бир спортсмен билет, эң чоң результат такыр күчүң жок болуп калганга чейин кошумча дагы кайталоодон пайда болот. 110%га чейин иштегенге даяр болгон адамдар болот. Өзүнүн областында ведущий специалист болушат жана ошого жараша акы алышат. Ошол кошумча 10% чоң ийгилик менен орточо жетишкендиктин айырмасын түзөт. Байлык менен прожиточный минимумдун разницасын. Ошентип кошумча 10% биз ойлогондон да көп киреше алып келет. Эгер 10% көбүрөөк кыймыл-аракет кылып турсак, биздин результат бат эле 100%га көбөйөт. Анан 1000%, ал эмес 10.000%га өсөт. Өзүңдүн жөнтөмүңдү чындап билиш үчүн 110%га иштегенге даяр болуш керек. Өзүбүздү кошумча көбүрөөк жолго басканга көндүрүшүбүз керек. Сенден күткөндөн да көбүрөөк жасаганга. Миллиардер сэр Джордж Темплтон бүткүл мезгилдеги эң ийгиликтүү фондовый менеджер. Өтө сейрек берчү интервью. Ал интервьюга убактысын короткусу келчү эмес. Ал дайыма фотосеанстардан отказ кылчу. Бир жолу ал 30 мүнөттүк фотосеанска макул болот. Бир белгилүү журнал үчүн. Бирок фотограф аны почти 7 саат сүрөткө тарткан. Джордж Темплтондан эмне үчүн сиз ушунчалык көпкө чейин фотографировать эткенге уруксат бердиңиз деп сураганда, ал: силер туура айтасыңар. Мен фотография үчүн убактымды короткум келген эмес. Бирок бул фотограф 110%дык берилүү менен иштеди. Ушунчалык берилүү менен, ынтызарлык менен иштегендиктен мен аны жакшы көрүп калдым. Жана анын настроюн бузгум келген жок деп жооп бериптир. Эмне үчүн баары эле 100% берилүү менен иштебейт? Эмне үчүн кээ бир адамдар жумушун 50-80% жөндөм менен эле иштешет? Эмне үчүн кээ бирлер 110% менен иштейт? Жооп жөнөкөй. Бизге эмне ырахат алып келсе, ошону менен алектенебиз. Чын эле кээ бир адамдарга 110% иштегендерге жумуш ырахат алып келет. Эч ким мындай жөндөм менен төрөлбөйт. Биз баарыбыз азыраак тоскоолдуктары бар жол менен баскыбыз келет. Эгер 50% эле иштеген жетиштүү болсо, эмне үчүн 110%га аракет кылыш керек? Бирок биз өзүбүздү ошондо гана сыйлап калабыз. Анткени биз ошондо гана түшүнөбүз биз эмнеге жөндөмдүү экенибизди. Ошондо гана биз жашоодон баарын алабыз. 110% иштеп атып гана биз жакшы жетишкендиктерге жетебиз. Ушуну түшүнүп адамдар 110% жумушунан рахаттанганда алууну үйрөнөт. Оор убактарда алар мен жасай албайм, бирок жасашым керек деген дебиз менен иштешет. Ушундай адамдар өздөрүнүн максаттарына жетпей калса, аябай страдать этишет. Эгер өздөрүнүн планын ишке ашырбаса, алар өздөрүн сыйлабай калышат. Алар кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга кезиккенге даяр. Алар ошолордон ырахат алышат. Арнольд Шварценеггер ошол боюнча мындай деген: кыйналуулар пайдалуу. Кыйналууга болгон реакция чемпионду башкалардан өзгөчөлөнтүп турат. Мени чемпион кылып аткан кыйналууну жакшы көрөм.
Кээ бир адамдар жумушка 100%дан ашык арнай албайм деп айтышат. Бул мүмкүн эмес дешет. Мындай адамга суроо берип көрсө болот. Алар 100%дык планка кайда экенин алар кайдан билишет? Ар бир мезгилдеги адамды изилдеген окумуштуулар дайыма биздин потенциал биз ойлогондон да өйдө деп айтышат. Биз 100% деп эсептеген деңгээл биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн 70%ын түзөт, балким андан да кичинере. Биз өзүбүз ойлогондон да көп нерсеге жөндөмдүүбүз. Эгер 100%дык берилгендик менен гана иштесек, биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү жасалма түрдө азайтабыз. 100%га туура келген кыймыл-аракет кылгандар андан көбүрөөк иштей албайбыз деп өздөрүнө ылайыктуу позицияны, жакшы актанууларды табышат. Мындай адамдар өсө алышпайт. Анткени өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн төмөнкү планкасын коюп алышат жана ошону өзүнүн чеги, пределы катары кабыл алышат. 100%дык план менен жашагандар 80%ды дагы жакшы результат деп эсептешет. Бекем туруктуу почвада турабыз деп ойлошот. Мындай адам дайыма өзүнүн деңгээлин түшүрө берет. Анткени көбүнчө 80% гана иштешет. Тескерисинче, жеңүүчүлөргө өздөрүнүн бүгүнкү результаты жакпайт. 110%дык стратегия менен жашагандар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө чек коюшпайт. Алар өздөрүнөн көптүгү түшөт, өздөрүнүн потенциалына ишенет. Алар өзүн азыр кандай болсо, ошондой ченем менен өлчөшпөйт. Алар кандай болгусу келет, ошол ченем менен өлчөшөт. Аларга 100% результат жакпайт. Андай болгондо өздөрү коюп алган, өскөнгө мүмкүнчүлүк бербей турган чектен чыкпай калышат. 110% отдача менен иштөө демек өзүңдүн эң жогорку мүмкүнчүлүктөрүңө жетүү. Эң эски жана акылсыз шылтоолордун бири мындай: эгер мен чындап иштегенимде, мен баарын сонун кылат болчумун. Ошентип алар иллюзия кыла беришет. Чындыгында мындай адамдар 110% иштей алышпайт. Анткени 110% стратегия, жашоо способу, башкача айтканда жашоо адаты, жөн эле бир жолку приключение эмес. Бул өзгөчө философия, бул жашоо формасы. Бир жолу эле теориядагы жеткен максат эмес. 110% менен жашаган адамды дароо эле тааныйсыңар. Силер жеңүүчүнүн жанында турганыңарды сезесиңер. Бул дүйнөдө жасалган бардык улуу эрдиктер, бардык чоң фирмаларды ушундай адамдар ачкан. 110%га жашабаган адам көп нерсени жоготот. Ал эч убакта жеңиштин кубанычын сезбейт. Ал кубанычты эч нерсе менен алмаштырганга болбойт. Профессионалдык ийгилик биздин жашообуздун 5 сферасына кирет. Башка эле областтарда эле ден соолук, адамдык мамилелер, финансы жана эмоцияларда эле ал дагы алмаштыргыс. Бардык сыйлыктар, бардык сонун ийгиликтер кошумча 10%дан жаралат. 110% эрежеси жашоонун башка сфераларына бардыгына дагы таасир берет. 110%га иштеген адат биздин жашообузду шедевр кылат.